эртең мененки зикир дуаларга. Анан истигфар көп айткыла, байлыкты кадимгидей тартат өзүнө. Берекени тартат. Салават айтып жүргүлө, Мындай кандай түшүнүрсүң? Салават айтканда келип турган нерсе мындай болот да. Бере берип түгөтө албай каласың, салават көп айткан адам. Бере берип. Ата-энеңердин дуасын алла, субханалла, сенин балдарың да кедей болбой калат. 7 урпаңы жер турган болуп калат. Түшүндүңүзбү? О Азирети Анас бин Малик радиаллаху пайгамбар саллаллаху алейхи жанына келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи жанында сахаб Анас бин Малик туруп алды. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи келчи мага Малик деди. Пайгамбар дуа кылып атканда, сен урпактарың көп болсун деди. Анас бин Маликтин урпактары азыр канча миллион да билесиз ушуну. Абдурахман ибн Ауф пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, "Я Расулалла, дуа кылыңыз" дегенде, "Эч кем болбо" деген да. Эч качан кем болбо деген. Адам мындай дуа, бул пайгамбардын дуасы. Ошондой эле бул дүйнөдө дуасы эч качан кайтарылбаган бул ата-энелер бар. Түшүндүңүзбү? Ата-эненин дуасы субханалла бала түзмө-түз болот. Жаман да жакшы да. Анан мага келип көбүнчөсү балдыга дуа кылып коюнчу иш баштап атмыр дейберет да. Аны айтам, "Кел мен дуа кылайын, бирок сен атаң менен апаңан алдыңбы дуа" десем, көп алган эмес болот. Эгерде түрүү эмес боло турган болсо, бир аз субханалла ошо апаңар атаңардын аркасынан садака кылып, бир аз иншалла бир Куран тилават кылып, андан кийин баштагыла, иншалла биягы береке болот Кудай кааласа. Түшүндүңүзбү? Анан болбой атса, эч кимди күнөөлөбөгүлө. Өзүңдү да күнөөлөбө. Бул тагдыр рызкында пока жок экен деп турла. Анан умра ажыл кылла. Ол аябай көп балдарды билем мен. Бизде биринин аркасынан бир умра кылла деген бир жакшы бир айткан эмебиз бар. Ошондо биздин жаныбызда эле жүргөн бир бала жок болуп кетти. Кызматтагылар билет. Анан жок болуп кетип эле, анан бир күнү карасам, мен умрага барып келди. Андай эле жок болуп кетти, мен Аллаху акбар. Анан бир барсам, статустун карасам, умрада жүрүп. Караса экинчи, карасам үчүнчү умрада жүрүп. Анан баягыда бир сөз кылып айтат, келип калыптыр устаз дейт. Сиз айттыңыз дейт, умранын биринин аркасынан бири алды. Мен барып келдим дейт, Алла береке берди. Кайра ошону таптыр биринчи тапканым мен умрага бардым дейт. Алла 3 эсе берди. Үчүнчү алдым дейт, ошондой кылып койду, мен тоза албай калдым дейт. Ушундай нерселер бар да. Биз тыйынды тыйынга кошо сом болот деп айтабыз да туурабы? Тыйын тыйынга кошо сом болот дейт. Бирок субханалла ушундай нерселер бар.